Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, Умар Кейчи YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Туугандар, сиздер күткөн чыгарылыш мынакей бүгүн десек да болот. Бул жакта сиздерге азыр коро жайды, койлорду тартып өтөбүз. Видеого башында эле бирден лайк басып, мына ушул видеону аягына чейин көрүп, тыңшап туруңуздар. Мына ушул видеону көрбөсөңүздөр туугандар, өкүнүп калышыңыздар мүмкүн. Себеби аз бул жерде 220 баш кой жана мына ушул 57 соттик коро сарай бардыгы оптум сатылып атат. Мен сиздерге азыр бөлүнүп сатылабы, оптум сатылабы, ал тууралуу полный видеонун жүрүшүндө айтып берем. Койлорду дагы өтө чөткий кылып, зор кылып чагылдырып койдук. Бул жактардан жайыттарын, койлорду каяка жайса болот, бул жак каяка карайт, азыр мен сиздерге полный видеонун жүрүшүндө жеткиремин. Сиздер видеону аягына чейин маалыматтарын угуп, бир катар лайктан басып, телефонго жакын отуруп тыңшап туруңуздар туугандар. Бул чыгарылыш Ош шаары Жапалак айылынан, мына бул жакта Жапалак айылы туугандар, Жапалак айылынан бери келгениңиздерде, ал эми мына Ош Ноокат жолунан Алмалык деген жерден 3 километр ичкериге киргениңиздерде, мына ушул жерде 57 соттик коро жай койлору менен сатууга чыгып атат туугандар. Документациялары бардыгы так экен, Кудай кааласа алган адамга сразу өткөрүп беребиз дейт. Нак мындай клиенттер чала берсеңиздер болот экен. Документтер так бака? Документтери бардыгы жайында. Коронун кызыл китеби, үйдүн кызыл китеби бардыгы жайында. Бардыгы бар. Бардыгы бар. Алган адамга сразу кайсы күн десе күнүнөн кечиктирге өткөрүп берем. Сразу эле. Сразу өткөрүп берем. Чегераңыз каерден каерге чейин? Чегара азыр мына ушул шагал түшкөн жерден. Мына кырдан, Ушул кырдан бул жагы кородон, акыркы коронун нар жагынан бир 10 метр нары жакта. Азыр ушул арка жагында көрсөтөбүз. Анан мына үйдүн арт тарабынын бир 10 метрден мындай арка жагынан кетет дедиңиз, Буягы болсо мына ясный эле экен, мына кыр менен экен да, дөңдүн кыры менен, Жүрүңүз эми койлоруңузду тартып көрсөткөнчө. Туугандар, бул жерде бул канча комнат үй экен? 4 комнат үй. 4 комнат үй экен. Эми азыр бирөөсүндө жашап атыптыр. Калгандары неме? Иштетилбей эле турат экен. Бул жерде жакшына капитальный үстүн алмаштырып, ремонтторду кылып, зор кылып жашасаңыздар да болот. Эми мындай дагы да удобство кылам десеңиздер. Анан жөн эле келип азыр деле мындан кылып жашаса болот. Бул жерде Кудай кааласа жашоо жакшы эле болуп атат. Мынандай кылып заманбап кылып камералардын эң жакшы сапаттуусуну, зорлорун коюп, бардык жерлерге, мына коро сарайдын ичинде да камералар бар экен, чоң прожекторлорду коюп, бул жакта дагы бир камера бар экен. Основной камера мына жерде да турат, үйдүн астында. Жем кампалары бар экен бул жакта. Бул жакта суулар кеңири экен туугандар. Келип, мына ушул жерди жеринен көрүп туугандар, койлорун, коросун бардыгын сүйлөшүп алсаңыздар болот. Бул союздан калган жанакы бетон менен салынган сарайдан экен дака. Эски сарай экен туугандар. Мындай камера көзөмөлдөрү бардыгы жайында туугандар. Койлор негизинен бул жерде алато койлор дагы бар экен, афгандар дагы бар экен. Анан буларга аралаштырып, арашан кочкорлорду коюп, гибрид кылып койлорду кыйла чоңойтушка аракет кылып тур. Эми бул жерде анча-мынча койлор бар экен. Аларды эсинде чалсаңыздар кандай койлор өзү түшүндүрүп берет. Негизинен основной мына бул жактагы койлор жанакы мыкты койлордон. Азыр мен сиздерге койлорго отдельный токтолом туугандар. Азыр мен сиздерге бул сарайдын чекенки жанакы чегараларын көрсөтүп коеюн туугандар. Бул жакта мынакей койлор жем жеп, туз жей турган акырлары 3 ряд бар экен, Мына шу акыркы мына сарай бүткөндүн аркасынан канча 10 метр дедиңиз, Сарайдын арка жагы 10 метрден чыгат, анан бул жагы, бүткөн жагы ошо эски үйдүн ордулары турат, ошол жерге чейин. Мына жерде, Эски бетондун ордулары ошонун арка жактары турат. Ошол жактан бул жагы. Жалпысан 57 сотик. 57 сотик. Мына. Туугандар, сиздер үстүнөн да астынан да көрүп атасыздар. Ал эми жайытты көрүп атасыздар да туугандар. Кеңири мынандайынан жаясыздар койду. Эртең менен чыгат, бул жакка кетет, бул жакка кетет. Каалаган жагыңыздарга баксаңыздар болот. Күнгөй экен, аябай жакшы экен. Мына жак каалаган жагына бага бере бул жерде? Каалаган жагына да. Каалаган жагыңыздарга жайып баксаңыздар болот экен. Ким ушул коросу менен, кою менен кызыгып алам десе, негизинен туугандар, бул коро жайга клиент бар экен. Азыр мына коро жайдын баасыны $40,000 кеми бар, бул айтылышы.
сүйлөшөбүз деп атат. Келишим түрдө Кудай кааласа реальный келен чыкса келтирип сонун кылып зор баада кылып беребиз дейт. Негизи клиент чыгып атат экен, бирок эми мына койлорду дагы оптум бир сатканга, мисалы азыр коро жайды сатып берсе, койлор сатылып калса баягында буларга место чок болуп калган үчүн баягы бирин сатып бирин койбой мындай тегиз эле бир сатайын деп азыр рекламага берип жатат туугандар. Эгерде желательно дейт, желательно оптум кою менен бир алып кое тургандар болсо жакшы болот дейт. Өтө сонун мындай бири-бирибизге капа кылбай сүйлөшөбүз дейт. Ал эми сиздер коросун отдельно, эгер койлор сатылып кетсе коросун отдельно алам десеңиздер деле боло берет экен. Койлорду отдельно оптум алам десеңиздер да боло берет экен туугандар. Туура эле айттым ба? Ооба, даяр клиент өзү корого даяр клиентибиз бар. Азыр биз бирөө бизге кородагы койдагы керек болуп калышы мүмкүн десе, ошон үчүн биз калтырып койдук. Пока. Пока калтырып турабыз, ооба. Эгер коюңуз сатылып кеткен болсо, корону келиште сата бересиз. Ооба, келишим баада сүйлөшөбүз. Туугандар, коронун баасын уктуңуздар. $40,000, 57 сотик, кызыл китеп, мына сарайдыкы, үйдүкү бардыгы так экен. Алган адамга кечиктирбей өткөрүп беребиз дейт. Ал эми келип баары жеринен көргөн башка туугандар. Кеңири мына сарай кылам десе, муналарды мисалы ачып жаап, жакында кылып, сону ремонт кылып, букабагам десеңиздер, жылкыбагам десеңиздер, дагы кошумча өзүңүздөрдүн каалаган идеяңыздарды ашырсаңыздар болот экен. Эми койго өтөлү туугандар. Койлор бул жерде жалпысынан канча баш ака? Туары. Туары 180дей бар. 180дей туар. Боз бардыгы. Бардыгы боз. Качан төл башталат? Төл мына декабрдан башталат. Төл декабрдан башталат экен туугандар. Койлордун эми желиндери муштумдай болуп калыптыр. Мына жаңы жылга кирери менен төл башталат экен. Бир ошондо 40 баштай токту болуп калабы? Ооба, 50 баштай токту. 40-50 баштай токту, 180 баштай кой болуп калат экен туугандар. Койлордо картаң жок. Картаң жок. Арасында бир 3-4 бар, атайы жол башы деп картаң койлорду алып калганбыз. Сатып аткан жеринен өзүбүз ошонтип алып калдык. Негизи олор мындай деле сүйлөшүп коет экенсиздер да. Негизинен койлор бардыгы боз и бардыгы Кудай кааласа мына ушу кочкорлордон качкан. Мына ушу ичинде жүргөн кочкорлордон качканбы? Ушудан дагы үйгө алып кеткен кочкорлорубуз бар, чоң кочкорлор. Туугандар, азыр бул видеонун уландысында үйдөгү козу кочкор, канча козу кочкор бар? 22 козу. 22 козу кочкорду видеонун акырында көрө аласыздар туугандар. Чоң кочкорду ошол жакта азыр үйдөгү барларын да айылга түшүп туруп, аларды да чагылдырып көрсөтөбүз. Аларды видеонун уландысында көрөсүңүздөр. Ал эми мына койлорду жакшылап көрүңүздөр туугандар. Биз сиздерге болушунча жанакындай кылып, кеңири кылып, баякындай кылып тартышка аракет кылдык. Бул койлор Кудай кааласа арашан кочкорлор коюлуп, селекция жакшы жүрүп, мына арасында токтулар деле өтүп атат. Көрүп атасыздарбы? Мындай мыкты токтулар өтүп атат. Мына ушундай токтулар. Бул жерде койлорду дагы желательно оптум сатамын дейт туугандар. Оптум сатсам жакшы болот деп айтып атат. Мына Өзбекстандан, кече мына Оштон 50 алам, 100 алам, 200 алам деген туугандар чыгып атат. Кече жакында эле мына Өзбекстандан жазып атты эле туугандардан. 200-300 кой таап бер деп. Мынакей туугандар, сиздерге үчүн мына чыкты. Чалып байланышсаңыздар болот. Оптум сүйлөшөм десеңиздер, буларды козу кой оптум канчадан деп атасыз ака? Баасын эми буларды барды козу чоң аралаш кылып 35 миңден тегиз эле баа койдук. Анан аны дагы келишин баада эми бул айтылышы. Эми айтылышы. Базар карап сүйлөшөбүз дейт туугандар. Бул жерде боюнда өлчөп көрсөтүп атабыз туугандар. Мына алдыңкы чоң койлору 93-94 сантиметрге чейин чыгып атат. Мына бул жерде чоң жанакындай кара койлор бар экен туугандар. Аларды да тартып мындай не кылып көрүп, өзүңүздөр жеринен өлчөп көрсөңүздөр болот. Азыр бул жерден мисалы биз сиздерге бир мына сары афган койдон бирөөнү өлчөп көрсөтүп атабыз. Ушул кой мисалы азында 92-93 сантиметр чыгып атат да туугандар. Бул өтө жакшы көрүнүш. 2-тиштен 4 тишке өтүптүр. Биринчи тума, экинчи тумага кетип атат экен, ушул экинчи тумага кетип атат экен. Мына ушундай болгон жоон жолпу, аябай мыкты ушундай койлор бул жерде көп экен туугандар. Эми ошонун эсебинен бул жерде кой, козу, чоң, кичине полный кочкорлор, чоң кочкорлор ол баада эсептелет же ошодо эсептелеби? Кочкорлорду бөлүп неме кылабыз. Бөлүп отдельный эле келишим түрдө, А так мына азыр кой менен токтолар 35 миң сомдон айтылышы. Жакшы кеми барбы? Эми жакшы түшүрүп сүйлөшөбүз. Мына туугандар, келесиздер жеринен жакшылап сүйлөшөсүздөр.
ээсинин тамырын тартып, мына койдун жанынан келип көрүп, мына жерде полный условиялары бар экен. Мына заманбап жакшы жанакындай прожекторлордон бери коюп, жакшы не камераларды коюп, сарайына ичине кышта üşүйт десеңиздер, ичине камап кое турган условиясы бар экен, сыртына камап кое турган условиясы бар экен. Буякта пресстер дагы бар экен, ичинде жыйылган пресстер. Ал эми жайыт десеңиздер, жайытты дагы көрүп атасыздар, өтө кеңири, аябай жакшы экен туугандар. Эми жакшылап көрүңүздөр, көңүлгө туура келген болсо, экрандагы телефон номерлорго вызылдатып чалып сүйлөшө бересиздер. 10 күн өтөбү, 15 күн өтөбү чала бериңиздер туугандар. Биз качан экранга жазып коебуз, мындай неме кылып, описаниясына жазып коебуз, сатылды дегенде гана чалбасаңыздар, а так сатылды дейлекке чейин кеңири чала берсин, түнү күнү чалып байланышсаңыздар боло берет. Эми сиздерге кудай кааласа мына туугандар, үйдөгү кочкорлорду, козуларды тартып көрсөтөйлү, аны да көрүп коюңуздар туугандар. Үйдөгү кочкорлор мына ушулар туугандар. Булар мына ушул чоң кочкордагы, азыр мен сиздерге козуларды да көрсөтөм, видеонун акырына чейин көрүп туруңуздар. Бул кочкор туугандар, ушул арашан кочкор, бул кочкорду жаш экитиш маалында $11,000 алып келген. Ал эми азыр видеодо бир карадагы бир кочкор көрсөтөбүз. Аны $6,000 алып келген экен. Экөө тең арашан кочкорлор, линияларын чалып, ээсинен дагы бир сыйра тактап койсоңуздар болот. Азыркы учурда бул 6 тиш болуптур. Карасы дагы 6 тиш болуптур туугандар. Баасын дагы азыр эми 3 жыл коюп пайдаланган үчүн элдин капчыгына ылайыктуу жөндүү баа коюп жатат. Кочкор 6 тиш, бою 1,5 метр плюс экен, чоңдугу, жиликте разрез, бул эми чоңдугу укмуш туугандар. Мындай кочкорлор негизи редко эле болот десек болот туугандар. Азыркы баасы 200,000 сом, элдин капчыгына ылайыктуу эле кылып, кеми бар, онда да сүйлөшөбүз деп ээси мындай реальный четкий сцена койду. Убагында ушул кочкорду $11,000 3 жыл алдын алып келген экен туугандар. Ал эми жанында жүргөн мына ушул азыр койдо жүрөт. Бул дагы бир сары кочкор менен булар эми негизи кой качып бүткөн, анча-мынча кысыр калып калбасын деп ошолорго кошуп тазаламайга коюп коюштур. Негизинен мына ушул кочкор менен азыркы чоң кочкор экөө кууптур. Бул дагы 6 тиш, бою метр экен. Арашан, линиясын чалып сураса айтып берем дейт, кудай кааласа. Азыр буга да коюлган баа 200,000 сом айтылышы, кеми болот, сүйлөшөбүз дейт туугандар. Чалыңыздар туугандар. Мындай кочкорлор, мындай койлор, мындай королор кемде кем чыгат билесиздер. Ал эми үйүндө турган козу кочкорлор мына ушулар. Буларды дагы ээси сиздерге жөндүү жакшы баада кылып берет экен. Бул козуларды ээсине байланышсаңыздар, силерге кудай кааласа буну келишим баада жакшы кылып баасын айтат туугандар. Биздин каналга катталыңыздар, лайктан басыңыздар, видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Буюрса дагы да жакшы чыгарылыштарды жасап көрсөтүп турабыз. Кудай кааласа ушундай жакшы чыгарылыштар менен биздин кийинки видеолорду күзөтүп туруңуздар. Буюрса сиздерге жакшы чыгарылыштарды, чарбаларды тартып көрсөтүп турабыз.